Саламатсыздарбы? Менин машинам бирөөнүн атында, кантип өзүм атыма өткөрсөм болот? Жооп берип коюңуз дейт. Жанагы биринчи башында программанын биринчи бөлүгүндөгү эле процедура ГРСке барат, кимге машина аныкталганын билет, кимге катталганын, анан ошол жарандан эмне үчүн ГРС десе, каякта жашаганын аныктап таап, анан үйүнө издеп барыш керек болот. Саламатсыздарбы? Мен машина алгам, темир номери менен дейт. Машинанын ээси ошол менен растаможкага чыккан, ошол темир номерди кантип Кыргызстан номерин алмаштырсак болот дейт. Коңшу өлкөлөрдүн темир номери менен келтирип, менимче транзитке чыкпай келиптир да бул. Налогу төлөнгөн жагы иши. Ошондой болобу? Аны деген Кыргыз Бишкекте 4 район бар. 4 райондун налоговая ошол жака кайрылып, растаможкасын төккөндөн кийин анан ГРСке барып туруп, бияктын номерин алып, өзүнө каттатып алат. Демек, башка өлкөлөрдөн келген транзитке чыкпай калса, темир номерлер менен келсе деле, бул жактан өзүнө каттатып алган мүмкүнчүлүк барбы Кыргызстан номерин алганга? Ооба, бирок машина чет өлкөдөн келди, ошол тууралуу налогторун төлөш керек болот. Налогу аз эмес, кымбат машиналардыкы абдан чоң налогу. Ошону эске алыш керек сатып алатканда. Налогу төлөнбөгөн болсо. Түшүнүктүү. Саламатсыздарбы? Бир топ жыл мурун машинам сатылган. Азыркы убакытка чейин штраф келе берет. Кандай кылсак болот? Почта кызматкери ошо кара кагазды алып келсе, албаңыздар, мен машинаны сатып ийгем деп түшүндүрүңүздөр. Күн сайын келсе же ай сайын келсе дагы ошол эле маселени түшүндүрүп коюңуздар. Анан ал адам өзү машинаны кайра сатып атканда өзү ошо центр мониторингке барып, номерлерин алып, штрафной постановленияларын төлөйт да. Штраф кагаздарын. Рахмат. Саламатсызбы эже? Мен правомду жоготконыма 1 жыл болду. Кантип алсам болот? Көөлүгү баары канча күндө бүтүп келет дейт. Сиз ошол авто мектепти окуп бүтүп атканда сизге күбөлүк берилген да, мындай картон болот. Ошонун негизинде ошону жоготпоңуздар белгилегечи момент. Анан паспортуңузду бересиз дагы, кайра эле ошол Элди каттоо жерби? Аюгрант. Ошол жерден кайра барып праваңызды восстановление кылып алсаңыз болот. Мен да машина алгам, Россиянын номери, учеттон чыккан номер дейт. Транзит ошону кантип өзүмө которсом болот? Машина Россиядан келгенине 3 жыл болду дейт. Номери ошондо Россияныкы да азырынча. Россияныкы экен, транзит номер экен. Биринчи ошол машинанын налогун төлөш керек болот. 3 жылдан бери айдалып аткан болсо, демек бул өтө кымбат машиналардан эмес, бюджет мындай машиналардан налогу өтө деле көп болуп кетпейт. Налогун төлөш керек биринчи, андан кийин ГРСтен өзүнүн паспорту менен барып өзүнө каттатканга мүмкүнчүлүгү пайда болот. Мурунку ээси эмес, доверенность менен айдап жүрүптүр. Доверенность бүткөн 3 жыл болуптур дейт. Айдап жүрүп 3 жыл болуптур, ошондон бери айдап жүрүптүр. Мен сатып алдым тех паспорту менен, эми кандай кылып өзүмө каттатам дейт. Көпчүлүк учурда мен түшүнгөнгө аракет кылып атам, себеп дегенде ошондой бир аз документи ызычыраак же болбосо мурунку кожоюнун тапканга кичине бир кыйынчылыктар туудуруп атканда машинанын баасы кыйла эме болот да, сиңимдүү жана мындай кызыктыра тургандай. Ошол себептен эгерде силер биринчи ошол машинанын ээсин тапканга көзүңөр жетип анык болуп аткан болсо, анан алганыңар жакшыраак да. 3 күн болобу же 1 жума болобу, ошону иликтеп тапканга аракет кылып туруп. Эми Бишкек, Кыргызстан кичинекей, дүйнө жүзү деле кичинекей эле да, бат эле тапса болот тааныштар аркылуу. Саламатсызбы? Машинага мигалка койсо болобу дейт. Жок, аны койгонго уруксат эмес. Анда бүт эле скорый, анан бүт эле милиция болуп калбайбы жолдун баары. Саламатсыздарбы? Биз машинаны саталы десек 2013 жылы арестке кирип калган экен. Аны кандай кылсак болот? Машинаны бизге сот алимент эсебинде алып берген. Мурунку ээси өз дарегинен көчүп кетиптир. Эми эмне кылсак болот дейт. Алимент Катарында ыйгарылган болсо, анда демек бул мурунку жолдошу же күйөө баласы же бир жакын тууган тааныштарынан эле болот. Бөтөн эле адам эмес, таап тааныштар аркылуу же ГРСтен кайсы жерде, кайсы аймакта тургандыгы тууралуу аныктап туруп, анан эмеден чыгарыш керек болот. Аресттен чыгармайын машинаны сатуу мүмкүн эмес. Түшүнүктүү.
Дагы бир өтө кызыктуу суроо келди. Бул дагы турмушта көбүрөөк кездешет да. Менин машинамдын тех паспортун дейт, гаилер алып жоготкон дейт. Эми кантип алсам болот? 2 жыл болуп жатат уже дейт. Ошол эле учурда превышение должностного полномочий деп гаилердин үстүнөн жазыш керек болчу. Анан гаилер өздөрү таап бермек, жасап бермек, чыгымдарын да төлөп бермек. Эми 2 жыл өтүп кетти. 2 жыл өтүп кеткенден кийин машина өзүнө катталган болсо, ГРСтин базасы бул эме да, архив. Кайра паспорт менен барса, эгерде машина өзүнө чындап эле катталган болсо, анда кайра восстановить эткенге толук мүмкүнчүлүк бар. Демек арыз менен кайрылыш керек. Себеп дегенде биякта суроолор болуп атат да. Айтып бергенде баягы сөздү коздоп башкача айтылып калышы мүмкүн да, же бир детальдер важный калып калышы мүмкүн. Ошон үчүн сөз бир момент баягы документтерди карап туруп, документке иштеп, документке карап туруп иш кылган, жооп берген бул башкача да. Саламатсызбы? Мен Бишкектин базарынан машина сатып алгам. Доверенность жок дейт. 2 ай айдадым, анан машинаны Сокулуктан оперлер келип, угон деп алып кетип калды. Мен не кылам дейт. 2019-жылы алып кеткен экен. 2019-жылы алып кеткен болсо, Доверенность жок алган экен. Сатып алганда болгон акчасын гана санап берип, кыргызчылык менен алган экен да. аябай эле кыргызчылык болуптур. Анан так ГРСке барып билип койсун, баягы номерин билет да, машинанынчы номерин, өңүн, түсүн, жылын, кимге катталган экени. Ошол жерден дагы арест эмеспи, ошону да билип алат. Бирок өзү дагы бир аз чочогон окшойт. Эгерде 2019 болсо, 2021 2 жыл өтүп кетиптир. Бирок баары бир эме да, өзүнүн тыпыры болгондон кийин аягына чейин чыгып иликтеп көрсүн. Балким кайтарганга мүмкүнчүлүктөр бар. Саламатсыз, менин машинемдин штрафы бар, бирок штраф үйгө келбей атат дейт. Демек, машинаны катталып атканда документтин бир сыйра текшерип койгула, колуңардакычы, адреси, дареги анык жазылганбы? Эгерде ал анык болгон болсо, анда базадан текшерип койгула. ГРСтен барып анык жазылганбы? Ал экөө тең таза болушу ыктымал, анда демек жакшы айдап атасыз деген сөз. Жакшы. Ассаламу алейкум. 1 жыл мурун штраф алган болчум. Штраф төлөй эле келем. Штраф кагазды жоготуп алгам. Кантип төлөсөм болот дейт. Сиз төлөгөнү барганда, ошол ГУБДнын центр мониторинги 1-этажда дароо эле ошол жерден айтып беришет. Машинаңыздын үлгүсүн, номерин айтсаңыз эле, канча карызыңыз бар экени, канча сом, канча пенясынан бери. Кассасы да ошол жерде, төлөсөңүз болот. Эгерде центр мониторинг алыс болгон болсо силерге, анда Google'да карчекпи эме бар. Ошол жака кирип туруп, портал аркылуу анык баарың канча сом экени чыгат, номерлери мененчи. Сизге бир гана РСКга барганда, төлөгөнү банкка барганда номерлери керек болот да. Постановлениянын өзү кереги жок. Постановлениянын өзү сүрөтү анык керек болот, эгерде адам ошону оспаривать эте турган болсо. Ошол центр мониторингдин юристтери менен, же болбосо досудебный процессти өткөндөн кийин сотто териштирүү үчүн анан керек болот да, постановлениянын өзүчү. Ксерокопиясы дейин да. Саламатсыздар, менин машинам бирөөнүн атында, кантип өзүм атым өткөрсөм болот? Жооп берип коюңуз. Саламатсызбы? Доверенности жок, машинаны сатып алса болобу дейт. Доверенности жок, сатып алса болот, бирок өзүңүзгө бир аз кыйын болот, анан кыйынатчылык болот. Анан биринчи суроосу кандай болду? Мен өзүмө кантип каттатсам болот машинамды дейт. Эгерде ошол кожоюнун табышыңыз керек болот. Сөзсүз дегенде ошол адам анан каттап берет да. Акыркы суроону кыскачараак окуй кетели. Саламатсыздар, менин машинамдын айнектери тонировка, заводский не кылсам болот дейт. Заводской болсо, эгерде анык болгон болсо, анда айнекти сындырып салмак беле. Эгерде чапталган болсо, анда алдыңкы терезесиникин жуулуп алып койгон оң болот да. Машина алсак доверенность койсо алыш керекпи, же кереги жокпу дейт. Машина алып аткан болсоңор, эгерде кыска мөөнөткө алсаңар, мейли эми доверенность менен алгыла. Эгерде узак мөөнөткө ала турган болсоңор, өзүңөр эле каттатып алганыңар оң.